Британияда оқ-дары сақталған қампа жарылып, 11 миңдей адам коопсуз жактарга көчүрүлдү, 60 адам ооруканага кайрылды. Александр Петров, Александр Мишкинбе Британияда Скрипальдарды уландырды делген экинчи адамдын чыныгы тек жай аныкталганын иликтөө агенттиктери жазышты. Москвада жума намаз алдында мечиттердин жанында мигранттарды кармоолор кайрадан башталды. Бүгін азаттықта ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Саламатсызбы, студияда Элиза Кененбаева, адегенде Украина. Чернигов облусундагы аскердик кампаларда 9 октябрга караган түнү бир нече каттуу жарылуу болуп өрт тутанды. Башкала Киевке 180 чакырымдай алыстыктагы аймакта 11 миңдей киши коопсуз жайларга көчүрүлдү. Каза тапкандар тууралуу кабарланган жок, 60тан ашуун киши ооруканага кайрылды. Айнура Жекше кызы окуянын чоо жайына токтолот. Украина армиясынын өкүлдөрү маалымдашкандай, жарылуулар таңкы 3:30 башталган. Күбөлөр ар бир секундада 2-3 жарылуунун добушу угулуп жатканын айтып беришти. 3 часа ночи началось грохот. Түнкү саат 3-төрдө тарс-турс деген добуштар угулду. 3 жолу угулду. Мен ойгонуп кетип, үйдөгүлөргө чуркап барып ойготтум. Мына башталды деп айттым да жер түлөөгө түштүк. Документ, кагаздарды, жууркан жаздыктарды ала кеттик. Эми мына чыгып бир нерсе өзгөрдүбү десек, ошол эле бойдон экен. Вдруг что-то поменялось. Но пока ничего не меняется. Башкы штаб Ичня шаарындагы 6-чы арсеналда болгон окуяга байланыштуу бүтүндөй Чернигов облусунда чектөөлөр киргизилгенин, бардык тиешелүү мекемелерге, жергиликтүү бийлик органдарына маалымат берилгенин билдирди. Чукул кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, жабыркаш ыктымал деген аймакта 20 миңге жакын киши жашаган 30 айыл кыштак орун алган. Ичнянын өзүндө 11 миңдей тургун бар. Түшкө жуук 12 миңден ашык киши эвакуацияланды. Бир нече убакытка 30 километр радиуста аба мейкиндиги жабылды. Темир жол жана кан жолдордогу кыймыл токтотулду. Окуя болгон жерге премьер-министр Владимир Гройсман менен куралдуу күчтөрдүн кол башчысы Виктор Муженко жөнөштү. Чукул окуянын кесепеттерин жоюу штабы түзүлдү. Азырынча жарылуулардын себеби белгисиз. Украинанын коопсуздук кызматы бир нече версияны, анын ичинде диверсияны карап жатышат. Акыркы бир нече жылда Украинанын курал-жарак, октары сакталган кампаларында жарылуулар, өрт чыккан учурлар болуп келген. Былтыр мартта Харьков шаарынын жанындагы аскердик кампада катуу жарылуу болгондо 20 миңдей киши эвакуацияланган. Ошол эле жылдын сентябрында Винница шаарындагы кампада жарылуулар башталып, өрт тутанган. Ошондо 30 миңден ашуун жергиликтүү жашоочу убактылуу көчүрүлгөн. Украин бийлиги ал окуяларды саботаж деп сыпаттап, ок-дары сакталган кампаларды коргоого 3,6 миллион доллардай каражат бөлгөн. Жардыруулар өлкө чыгышында 2014 жылдан бери орусиячыл жикчилер менен өкмөттүк армиянын уруштары уланып жаткан чакта болуп отурат. Донбасстагы жаңжал 10,5 миңдей кишинин өмүрүн алып кетти. Согушту жөнгө салуу аракеттеринен майнап чыга элек. Айнура Жекше кызы, Прага. Берүүбүздү улантабыз. Ушул жылдын март айында Британияда мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлияны уландырган деп айыпталган экинчи орус жаранынын аты жөнү белгилүү болду. Беллингкат иликтөө агенттиги Лондон издөө жарыялаган экинчи киши маалымат каражаттарында Александр Петров деп тааныштырылган адам чынында Орусиянын чалгын кызматынын офицери, аскердик дарыгер Александр Мишкин экенин жарыялады. Гуляйма Шакеева баяндайт. Руслан Баширов. Александр Петров. Это ваши настоящие имена? Да, это наши настоящие имена. А бирок Беллингкат агенттиги март айында Солсбергге шаар көргөнү барганбыз деп өздөрүн бейкапар жүргөн турист катары тааныштырган эки орусиялыктын чыныгы тек жайын ачты. ГРУнун полковниги Анатолий Чипиганын же видеодогу Руслан Башировдун таржымалы буга чейин билинсе, эми өзүн Александр Петровмун деген экинчи киши 39 жаштагы аскердик дарыгер Александр Евгеньевич Мишкин болуп чыкты. Иликтөөчүлөрдүн маалыматына ылайык, Мишкин 1979 жылы Архангельск облусунун Лойга деген кыштагында туулган. Орусиядагы аскердик медициналык академияда окуп жүргөндө Коргоо министрлигинин башкы чалгын башкармалыгы ГРУ менен кызматташа баштаган. Мишкин 2010 жылы Москвага көчүп келип, аты жөнүн Александр Петров кылып өзгөрткөн. Бирок өз атын, туулган жерин жана ата-энесинин аты жөнүн ошол бойдон калтырган. Лондон быйыл мартта Солсбери шаарында орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипальды жана анын кызы Юлияны химиялык зат менен ууландырып,
өлтүрүүгө аракет кылган үчүн жоопкерчиликти ГРУнун офицерлерине жүктөгөн. Британ бийлиги жарыялаган далилдерге карабай, Москва бул кол салууга тиешеси жоктугун кайталап жүрөт. Гражданин своей собственной страны. Өткөн аптада президент Владимир Путин эл аралык жыйынга катышып жатып, журналисттин суроосуна жооп берүүгө аргасыз болгон. Я уже вижу, там смотрю некоторые информационные. Силердин кесиптештер Скрипаль мырзаны укук коргоочу дегенге чейин барышты. Ал болгону тынчы, саткын. Мекенин саткан киши саткын дейт. Ал ошолордун бири, ал бузуку болгону ошол. Предатель Родины. Вот он один из них. Путиндин айтымында Скрипаль менен анын кызынын ууланышын тегерегиндеги тыңчылардын чыры атайылап көбүртүп жабыртылып жатат. Орус президенти буга чейин Британия кылмышка шээктүү деп эсептеген Александр Петров менен Руслан Башировду жөнөкөй жарандар деп ырастаган. Ушул тапта Орусиянын чалгын кызматына доомат күчөдү. Өткөн аптанын этегинде Батыштын 5 өлкөсү ГРУну хакердик кылмыштарга айыптап Москвага басымды күчөттү. Гүлай Машакеева, Азаттык. Эл аралык валюта кору быйыл жана эмдиги жылы дүйнөлүк дүң өндүрүмдүн өсүшү күтүлгөндө 3,9% эмес 3,7% гана болоорун билдирди. Буга эң негизги себеп АКШ менен Кытайдын ортосундагы соода тереши. Бул жагдай улана берсе, 2 жылдан кийин эл аралык экономиканын өсүшү темпи дагы төмөндөөрү эскертилди. Бул жараян бай өлкөлөргө гана эмес, өнүгүп келаткан мамлекеттерге дагы терс таасирин тийгизиши ыктымал. Кененирээк Али Токтокунов айтып берет. Быйыл АКШ менен Кытай улам бири-биринин товарына баа жалымын көтөрдү. Соода согушу деп аталган бул тирештин натыйжасында Кытай Кошмо Штаттардан келчү товардын 85%-на, АКШ кытайлык 50% товарга кошумча тариф киргизди. Ушуну менен токтоп калаарына үмүт жок. Эл аралык каржы кору тиреш эки өлкөгө зыянын тийгизип жатканын белгилейт. Соода согушу улана берсе, 2 жылдан кийин дүйнөлүк экономиканын өсүшү 0,8%-га азаят деп чочулайт валюта кору. Соода согушу, соода тарифтери бүтүндөй дүйнө үчүн пайдасыз экенин жана өсүшкө зыянын тийгизиши ыктымалдыгын эл аралык валюта кору дайыма айтып келди. Биз дале ушул көз караштабыз. Акыл эс үстөмдүк кылып, баардык оюнчулар чогуу отуруп соода эрежелерин жакшыртат деген үмүтүбүз чоң. Дүйнөлүк банк менен эл аралык валюта корунун жылдык жолугушуусу бул ирет Индонезияда өтүүдө. Эң ири эки каржы институту эл аралык соодадагы ачыктыкты, адилеттикти жогорулатууга аракет кылабыз деп жатат. Анткени соода теңдигин сактабай жатат, көп сатып аз сатып алууда. Америкалык технологияларды уурдап жатат. Америкалык компанияларга тоскоолдуктарды жаратууда деген негизде АКШ Кытайга чара көрүп жатканы белгилүү эмеспи? Оюнчулар ортосунда арамза атаандаштык өкүм сүрбөй, оюн талаасы тең экенине, адилеттүү атаандаштык жүрүп жатканына ынанышыбыз керек. Баары ушул маселеге көңүл буруш абзел, бирок чогуу чечиши зарыл. Эл аралык сооданы кеңейтүү үчүн, айкындыкка жетиш үчүн, пайданы көбөйтүү үчүн үлгү катары карай турганыбыз ушул. Кристин Лагард оюн талаасындагы теңдик дегенде Кошмо Штаттарынын соода саясатындагы эске алып жатат. АКШ Кытай тургай жакын өнөктөштөрү Евробиримдиктен келчү металлга дагы баа жалымын көтөргөн. Президент Трамп муну америкалык ишкерлерди жана ички базарыбызды коргоо деп түшүндүрөт. Ал эми өнөктөштөрү өзүмчүлдүк, дүйнөдөгү соода теңдигин буза турган кадам деп каршылык билдирип келатышат. Али Токтокунов, Азаттык. Одан кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык Чекит.орг. Азыр күндүн башка окуяларына кыскача кайрылабыз. Мы приехали на пятницу молитва, они все равно возле метро и возле мечети задержают и Москвада көп жылдык тыныгуудан кийин эмгек мигранттарын жума күнкү мечиттердин жанында кармоо кайрадан башталды. Өткөн аптада жума намазынын алдында мындай рейдтер бир нече мечиттин жанында өткөрүлгөн. Мигранттардын айтымында аларды жапырт кармап, жакынкы полиция бөлүмүнө алып барышкан. Ал жерден сүрөткө тартышып, манжа тактарын алышкан. Юристтер бул кармоолор мыйзамсыз жүргүзүлүп жатканын айтып жатышат. Мигранттын тек жайын текшериш үчүн жөн гана документин текшерип коюу зарыл экенин, андан ары полиция бөлүмүнө шек жаратпаса алып баруунун кажети жоктугун айтышат юристтер.
Полиция бөлүмүнө жеткирген учурда атайын протокол түзүлүшү керек дешет алар. Бирок мигранттардын бири да андай протокол түзүлгөнүн көрүшкөн эмес. Бир нече жыл мурда мечиттердин жанында мигранттарды кармоо рейдтери жүргүзүлүп келген. Кийинчерээк Орусиядагы мусулмандар башкармалыгы менен Ички иштер министрлиги ачык жарыяланбаган макулдашууга жетишип, мечиттердин жанындагы жарыяланбаган рейдтер токтотулган. АКШ президенти Дональд Трамп жогорку соттун жаңы эле дайындалган судьясы Брэд Каванонун дарегине буга чейин айтылган айыптоолордун баарын жалган жана ойдон чыгарылган маалымат деп атады. Бул тууралуу 9 октябрда Ак үйдө Каванонун кызматка киришип жатышына байланыштуу ант берүү аземине катышып жатып айтты. Президент ошондой эле элдин атынан Каванадан кечирим сурады. Америка Сенаты ар кандай талаш тартыштарга карабай Кавананын талапкерлигин өткөн ишембиде бекиткен. Ага чейин Брэд Каванадан 1980-жылдары сексуалдык ыдык көргөнбүз деген 3 аялдын айыптоосу бир катар жаңжал коомдук талаштарды Сенаттагы атайын талкууну жараткан. Демократтар Кавананын бир тараптуу көз карашынан коомчулуктагы айыптоолордон улам ал жогорку соттун судьясы болуп шайланууга акысы жок деген пикирде. Пакистандын жогорку соту 2010-жылы пайгамбарга акаарат келтирген деген айып менен өлүм жазасына өкүм кылынган Тарса аялдын акыркы даттануусун карай баштады. Асия Бибинин адвокаты алгачкы отурумдан кийин сотторго ишенип турганын айтты. Сот акыркы чечимин качан жарыялаары белгисиз. 5 баланын энеси Биби 2009-жылы июнда камакка алынып, 1 жылдан кийин райондук сот аны өлүм жазасына өкүм кылган. Христиан аялды катаал жазага тартууга мусулман аялдардын аны Мухаммед пайгамбарга акаарат келтирди деген сөзү негиз болгон. Ошондой эле адам укугун коргоочулар Тарса аял айыптоочулар гана берген көрсөтмөнүн курмандыгы болгонун айтып чыгышкан. Социалдык адилеттик борборунун маалыматы боюнча Пакистанда 1987-2016 жылдар аралыгында 1500гө жакын киши Аллага акарат келтирген деген кине менен катаал жазага тартылган. Өлкөнүн 200 миллионго чукул калкынын 1,6% Тарса христиандар. Тажик-өзбек чегарасын минадан тазалоо иштери башталды. Бул тууралуу тажик тарап билдирүүдө. Өлкөнүн улуттук коопсуздук комитети кабарлагандай, минадан тазалоо иштери Согди облусунун Самарканд облусу менен чектеш Пенжикент районунда башталды. Тажик-өзбек чегарасынын канча аянты миналанганы тууралуу маалымат азырынча жашыруун. Бейрасмий эсептерге караганда, эки өлкөнүн чегарасында мина көмүлгөн аймактардын жалпы аянты 9,5 миң чарчы чакырымга барабар. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Тажикстанга быйыл мартта барганда эки өлкө ортосундагы чегараны минадан тазалоо 2019-жылдын соңуна чейин бүтүрүүнү макулдашкан. Өзбекстан Тажикстан менен чегарасынын тоолуу бөлүктөрүн өткөн кылымдын 90-жылдарында миналаган. Расмий Ташкент муну өлкө аймагына Өзбекстан ислам кыймылынын согушкерлери киришине бөгөт коюу максаты менен түшүндүргөн. Тажикстандын улуттук борборунун эсебинде акыркы 20 жылда чегара аймактарында минага кабылып 374 жарандын өмүрү кыйылган. Берүүбүз улантабыз. Грузияда желим баштыктарды колдонууга тыюу салынды. Азырынча калыңдыгы 15 микронду түзгөн жука целлофан баштыктар сатыктан алынды. Ал эми желим баштыктарга толугу менен кийинки жылдын жазында тыюу салынары күтүлүп жатат. Алардын ордуна кагаз жана калдыксыз жок кылынган био баштыктар киргизилет. Бул чечимди экологдор кубатташты. Кеч кабыл алынса да, бул туура жана маанилүү чечим. Болбосо биз катастрофага кептелмекпиз. Желим жер суунун баарын булгап жатат. Адамдар эле эмес, жаныбарлар да жапа чегүүдө. Канча жолу мал жандык желим баштыктарды чөп менен кошо жеп алып өлүп калган учурлар катталды. Анткени менен желим баштык чыгарчу ишканалардын жетекчилери био баштыктарды чыгарууга даяр эместигин айтып жатышат. Алар тийиштүү техника алып, андай баштыктарды иштеп чыгаруу процессин өздөштүрүүгө өкмөткө кайрылып, убакыт жана жардам сурашты. Өкмөт аларга колдоо көрсөтүүнү вада кылды. Грузия бийлиги желим баштыктардын ордуна жука гендер баштыктарды киргизүүнү сунуштап жатат. Алар 3 айда табиятка зыян келтирбей, эч калдыксыз жок болот. Бирок анын баасы кадимки целлофан баштыктан албетте кымбатыраак болот. Ободон кеткен ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык /Торг. Ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан, YouTube'дан, Facebook'тан, Instagram'дан дагы таба аласыз. Кыргыз Азаттыктын алгысы Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта калыңыз.